Саламатсыздарбы достор. Мен бир нерсе айтып коеюн дедим да. Мен азыр Салиева көчөсүндө жүрүм, ХБКда. Манасата кичи район деп коебуз. Азыр жөн эле сантажы жок эле, пиар жок эле, мындай эле айтайын. Мисалы бул Салиева көчөсү, мен өзүм деле ХБКда жашайм. Мына бул Ыдырыс Исаков айтмакчы, тротуарлары эленген, домдордун арасы тосулган, ар ким каалагандай болуп башаламан жайгашкан бир көчө эле да. Бүгүнкү күндө бул жерде азыр жакында капитальный бүт толук иш башталат, күзгө бүтөт. Азыр ишке чейинки даярдык иштерин айтып коеюн. Мына домду көрдүңүздөрбү, бүт тосулган эле. Мэрия тараптан снос болсо эле анча мынчасы нааразы болуп, ютубтарга чыгып арызданышып калышат да. Бирок мына көрдүңүздөрбү, жалпы эл пайдаланган канча кеңири. Бул бир эле домдун айланасы. Бүт мына мэрия бир жерде снос кыла турган болсо, же бир нерсе ошол бир адамга эмес, жалпы шаардыктарга бир шарт түзөйүн деп кылат да. Мына домдун алдын көрдүңүз. Кандай тосулуп, дубалдар уруп кеткен эле. Мына кандай кенен болуп калган да. Азыр ушу Салиева көчөсү менен эшком басканда түшүп кетсең бүт ушундай мына. Домдордун сырттары дагы боелгон. Адамдар өздөрү дагы жакшы, мына көпчүлүгү түшүнүп, колдоп, өздөрү дагы каражат топтоп, мына сон болуп калды да. Эртең бул жер күздө мэрия тарабынан оңдолгондон кийин буюрса көрөсүздөр, аманчылык болсо. Сон болуп калат. Мына домдордун алды кенендиги. Ушул жерлер бүт тосулган эле. Эскирген гараждар, дубалдар, зымдар болчу да, көрдүңүздөрбү? Анан 2-3 адамдын кызыкчылыгы деп анча-мынча нааразы пикирлер бүт Кыргызстан боюнча кетип калып атат. Кенендигин караңыздар. Сарыбаш бантип атат, Сарыбаш минтип атат деп. Бирок мына элге пайда. Тротуарлардын кенендиги. Бул эртең буйруса бул жерлер бүт тротуарлар кеңейип, мына ирригациялык лотоктор толугу менен алмашат. Мына бул жамалып аткан асфальттары толугу менен жаңы асфальт түшөт. Мына кенендигин караң, домдордун арасын. Еще домдор дагы мындай краскаланып сонун болуп калган. Чын айтканда, жалпак тил менен айтканда кебетеси келишип калган эле бул жерлердин. Мына сонун кеңинен мына тротуар. Ыдырыс Исаков акам экөөбүз бул жерде Кудай кааласа күздө кенен басып. Негизи Ыдырыс Исаков акеге окшогон журналисттер тууру маселе көтөрөт да. Тротуар керек. Тротуар керек. Тротуар куруш үчүн мурда курулган нерселерди бузуш керек болуп калып атат да. Ошол сносчтардын негизги максаты ошол жол ачуу элге. Шуну эле айтып коеюн деп мына. Дагы бузулуп атат, орде дубалдар. Короче, кыскасы түшсөк, ушинтип түшүп кете беребиз андан ары. Кыскасы жакшы мына. Буйруса күзүндө бул көчө толугу менен оңдолуп, сонун болуп калат. Насип кылсын ошо күндөр.